Убуда Азаттык радиосунун Дэнисте телепрограммасы бул көрсөтүүдө биз кыргызстандыктардын жашоо турмушу жана жаратман каармандар тууралуу баяндар сунуш кылабыз. 1902-жылы Ан Уйгур согушунун кезинде Чүйдөгү Калыгул айылы мектепсиз калып, балдар шарты жок эмканада окуп жатышса, сыркоолор кулайын деген суук мектептеги дарыгерге көрүнүп баргасыз. Ал эми мына кирип келатканда эле бул жерде могу полустагы мына бардык класстарда ушундай абалда. Нечен кылымдан бери элди багып келаткан Арыстанбап жаңгак токойунун келечеги кандай? Малга таланып тепселенип жаткан токой жок болуп кетпейби? Атайын тасманы сунуш кылабыз. Үлүшүм 4 гектар. Бир семьяда мал эми үйдөгүлөр менен кош айтсам өзү аз эле болуп калат. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Көрсөтүүнү жакшы билим алуу укугунан ажыраган балдар тууралуу баян менен баштайын. Чүй районундагы Калыгул айылындагы Тынымсейит Оңолбаев атындагы мектеп авариялык абалга жетип, кулайын деп калган. Ушундан улам окуучулар фельдшердик акушердик пунктта окуп жатышат. Балдарын жакшы билим алууга шарты жок жерде окуткусу келбеген ата-энелер башка мектептерге которууга аргасыз. Ал эми имараттын окуучуларга бошотуп берген фельдшердик пункттун дарыгери сыркоолоп келгендерди кулаганы турган мектептин суук имаратында көрүп атыптыр. Биз ошол мектепсиз калган Калыгул айылына барып, абалды өз көзүбүз менен көрүп келдик. Тасмага назар салалы. Жүрүңүздөр анда биякты класстын ичин, мектептин ичин көрсөтүп кетсек. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мектепке киргенде эшик ачылып жабылган сайын бул эскилиги жеткендигине байланыштуу стенада дубалдар мынтип урап, ушундай абалга жетип калган. Мына бияктагы дубалдардагы. Ал эми мына кирип келатканда эле бул жерде могу полустагы мына бардык класстарда ушундай абалда. Да бул ушу бир топ ремонт кылгандан кийинки абалы. Айылда башка имарат жок болгондуктан жергиликтүү бийлик быйыл окуучуларды ФАПтын имаратына көчүргөн. Ошол эле учурда өз имаратынан чыгарылган эмкананын фельдшери аргасыздан жарактан чыккан мектепте элди тейлеп жатат. Азыркы учурда биздин мектеп окуучулар ошол жакта окуп жатышат. Мен болсо ошо аварийный состояние деген мектепке көчүп келип иштеп жатам. Сизге деле коркунучтуу да, демек, бул Албетте, анткени мага деген күндө биякта новорожденный балдар келишет, 1 айлык, 1 айдан баштап 5 жашка чейинки балдар мага күнүнө биякка приемго келип турушат. Ыңгайсыздык жаратып жатат. Анткени деген биякта удобство жок. Мага деген мен балдарга прививка жасайм бул жакта. Менде прививочный кабинет өзүнчө болуш керек. Ушу кабыл алуу кабинети ушу жер, бирок негизи мен процедурный кабинет, бирок ар жакта жашап жатам. Биякта анткени процедура кылганга эң ыңгайсыз. Мен биякта даже процедурный кабинет прививка жасаш үчүн кое турганга мага ыңгайсыз да. Бирок азыр бизге сезилип атат, бул жер мындай суук. Суук, ооба. Жүрүңүз анда көрсөтүп коесузбу, кайсыл жерде сиз балдарды кабыл аласыз, кандай шарттар? Бул кабинетте менин болгон ФАПтагы буюм теримдин баары ушул жерде. Прививочный кабинеттин ушул жактан эле кылып, ушул жактан жасап жатам. Эмканага айланган эски мектеп имаратынан чыгып, биз азыркы мектеп эски эмканага келдик. Азыр ушул жерде канча кабинет? Биякта 3 кабинет. Бул кире бериш эле мугалим гана турбайбы? Биздики бул жерде мына кире бериши усулкана, мугалимдер отуруп ушул жерде иштей турчу бөлмөбүз болуп эсептелинет. Бул жерде анан биздин бөлмөнү басып өтүп, тиякта 2 класс окушат. Ушул эле кире бериште желим бочкадагы пол кол жууганга, кенже балдарга чай ичүү үчүн суу турат. Окуучулардын көргөзмө куралдарын аралаш эле кире беришке топтолгон. Бул класстын эни жана туурасы, узуну туурасы стандартка жооп бербейт. Стандартка жооп бербейт. Анткени мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле биздин парталар дубалга такалып турат да. Анан сөзсүз түрдө мисалы биз окуучуну чыгаруу үчүн мисалы бер жактагы окуучу нар жактагы окуучуга өтүүгө жол бериш керек да. Кандайдыр ушундай тоскоолдуктарды жаратат.
жаңы мектеп салсын деп каалайм. Анткени биякта бизде окуганыбызга аябай тар. Биз бардык сууга чыгыш үчүн биз эме 6-классты өтүп, усулкананы өтүп чыгабызда, ушун үчүн бизге аябай мындай жаман болот да ушинтип өткөн эжелерине. Калыгул айылындагы билимкана көйгөйүнөн улам учурда айылдагы мектепте 150 эле окуучу калган. Татыктуу билим алууга туура келбеген шартта балдарын окуткусу келбеген айылдыктар балдарын башка мектептерге которуп кетип жатышат дейт мугалим Назгүл Касымалиева. Биздин мектептен көп эле ата-энелер биздин мектепте условия жок деп балдарын сырткы токмоктогу же болбосо биздин кошуна айылга алып барып окутушат балдарын. Анткени биздин мектеп деген эски мектеп, почти бир кылым болуп калган мектеп. Бул мектепте ата-энелер ушу балдарын татыктуу билим алса, заманбап технологиялык билимдер менен окуса деп ата-энелер дагы ошондой аракет кылып балдарын сырттан окутуп атышат. Балдардын да саны дагы азайып атат. Көл менен өзүңдү көп айландым. Көркүңө көлүм түшүп таңырдым. Ыр сенде, эчен кылым сыры сенде. Билүүгө мен да ошону курмалдым. Айылда ФАПтан башка имарат жок болгондуктан бул аргасыздык деген пикирин айткан Чүй Токмок райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Айткүл Кибираева Калыгул айылына жаңы мектеп салуу үчүн каражат облустук деңгээлде каралып жатканына токтолду. Учурда биз да өзүбүздүн министрлигибиз тарабынан карап атабыз. Кайсы бир ушу жакын арага ушу мектепти куруу боюнча маселелер чечилет деген маалымат бар. Жакын арада эле министр келип өзү келип көрүп таанышып, жакындан таанышып, жеринен таанышып кетти. Балдар 2 смена менен окуп атат. Шарт оорураак, бирок эми окуу процесси уланып атат. 1929 жылы курулган Калыгул айылындагы мектептин абалын билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков да жакында көрүп кеткен. 2018 жылкы расмий маалыматка ылайык Кыргызстанда 202 мектептин имараты жараксыз деп табылган. Тартыштыкты чечүү үчүн өлкө аймагына 600гө жакын мектеп салынышы керек. Айрым шаар кыштактарда турак жайлар, чатырлар, темир контейнерлер мектеп катары колдонулуп келет. Сабыр Абдумомунов, Азаттык, Чүй облусу. Кандай бир сунуш пикирлер болсо, Азаттыктын WhatsApp номерине жазсаңыз болот. 0550 988 755 бул биздин WhatsApp номер. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Эми назарыңыздарга тасманы сунуш кылайын. Түштүктө дүйнөдөгү эң ири жана кооз жаңгак токой Арыстанбап жайгашкан. Тоо койнунда жайгашкан ажайып кооз токой Базар Коргон районуна караштуу жана анын айланасында турган элдин жалгыз кирешеси ушул жаңгак. Күз келгенде эл жабыла жаңгак теримге чыгышып, жыйнаган түшүмүн шаарга сатышат. Борбор Азиядагы эң ири жаңгак базары ушул кезде бакашакка түшүп, соода кызыйт. Бирок жаңгак тарактары картайып, суюлуп токойдун айланасындагы жергиликтүү элдин малы жаңыларынын бүчүр алышына жол бербей бара жатат. Ушундан улам 1000 жылдык токой келечекте такыр жок болуп кетеби деп сана тарткандар да барбын. Анда кесиптештерим Адилет Бектурсунов менен Рустам Мавлянов тартып келген тасмага чогуу дидар буралы. Борбордук Тянь-Шань тоо кыркаларын улай Кыргызстандын түштүгүндө жер планетасындагы эң ири жана кооз массив жаңгак токою Арыстанбап жайгашкан. Эл арасында айтылган аңыз кепке ишенсек, 2000 жыл мурда Искендер Зулкарнайн аскерлери менен келип бул жерден жапайы жаңгак алып кетип, аны Грекияга жайылткан экен. Күз келгени жергиликтүү эл жабыла жаңгак теримге чыгышып, жыйнаган түшүмүн шаарга сатышат. Борбор Азиядагы эң ири жаңгак базары ушул кезде кызып, сооданын күнү тууйт.
Атыңыз кім? Мен атым Қайрат. Қайрат. Biz hazır қайда барабыз? Чоң шарқырат. Чоң шарқ. Қаншанчы жылқы машина? 87, 1987. 87. Жақсылап жетеміз бе? Арыстанбап айылы Бабаш Ата тоғысын этектей жайгашкан тайпаң жерде орун алган. Бул жерде дүйнөдөгү эң ири жапайы жаңгак кой жатат. Айылда кыргыздардан башка өзбек, кыргыз тилинде сүйлөгөн оогандар жашайт. Алардын көбүнүн ишенген кирешеси жаңгакка байланган. Кайрат болсо акчаны туристтерди ташып табат. Ал меймандарды укмуш жерлерге алып барат. Сезон август 15'ten keyin adam azayıp kalat bizde. Avgust'ta. Kışından şu bekarçılık cümüş yok. Kışından. Кайрат Арыстанбаптын жаңгактан башка дагы көрө турган жерлери көп дейт. Чындыгында эле Арыстанбап ажайып кооз тоолорго, сууларга, көлдөр жана шаркыратмаларга бай экен. Шаркыратмалардын эң бийиги 80 метрге жетет. Арыстанбап айылы ойдың жерде жайгашкан. Такай жашаган калкынын саны 20 000 адамга жетет. Күз келгенде жергиликтүү эл жаңгак теримге чыгат. Азыр бизде жаңы келгенде жаңы мыйзам 192 мененчи. Арендага берген жерде өзүнчө 10 килограммдан план салабыз да эми келишип. Андан чоңурагы мына. Барпы Мырзакулов Токой чарбасында 30 жылдан бери иштеп келатат. Ошончо убакыттан бери Токой өзүнүн түшүмү менен адамдарды багып жатыптыр. Кандай? Сен көрөм деп эч. Чыга албайсың да сен. Жакшы болуп калдың ба? Жакшы. Bu жаққа bir жұма болды уже шығып қорай баштадым. Айылға жақын үшін ертарақ шығабыз, елде теріп кетеді. Қандар бір-екі чатыр бар да, Шахсұлтан екенің учаскасы қайда, қызы шығып бар. 50 кило тергені бар, тере албаған жері жоқтар деле бар эми ар түрдүү. Бул бүлө тамагын чатырда эле даярдашат. Калган убакта керелден кечке жаңгак теримде болушат. Медердин келинчеги Айнура эртеден бери 2 килодай жаңгак териптир. 200 граммда чогултат берет. Жакшы жаман. Эми түшкөндөр да азыр түшкүдөй быш элек болот. Жаңгак терим сентябрдын аягынан башталат. Түшүм жакшы болуусу үчүн жайы көп ысык жана кургакчыл болбошу керек. Жаңгактын бышканы сырткы кабыгы жарылып калгандан билинет. Түшүм жыйноо эскиден калган ыкма менен эле жүргүзүлүп келет. Эл адегенде Токой аралап байкоо салат. Жалбырактар саргайып, бактын астына жаңгак көбүрөөк түшө баштаганда демек теримге чыгуу керек. Эми бөлүнгөн жерлерден ушу лес коз бөлүп. Sizde kança yoktu? Ушу 1 гектар жетпейт, 50-60 соток жерлер бар бөлүп. Опсуз чоң Токой бир нече бөлүктөргө бөлүнгөн. Медер жыл сайын өзүнө бөлүнгөн участокты иштетиш үчүн Токой чарбасына гектарине 1000 сомдон төлөп турат. Бул средний мындай жок эсепте мындай теримге да жылдагыдай жакшы болуп атыптыр жаңы. Мен билишим 4-5 жыл бери жок жаңы, болбой калат. Ne sebep? Эми Кудай жаратылыш, климат өзгөрөт, жаратылыш өзгөрөт, адамдардын пейили кетет дегендей ушундай экен. Катуу шамал же жамгыр төгүйсе бышкан жаңгактар кабыгынан бөлүнүп жерге жайнап түшүп калат. Андайда элдин бири калбай теримге чыгат. Кол жетпегендер тууган досторун жардамга чакырышат. Жерде жайнап калган жаңгак бир күн ичинде жыйналышы керек. Суу болгон жаңгак ным жерде көпкө жатып калса, чирип көгөрүп кетет.
Жаңгак бактары Токой этегине караганда бийик кыркаларда жышыраак. Ал жакка элеттиктер жөө жалаңдап же аты шекчен жетишет. 뭐 기틀이 오겠다. Ya. 밖에 망을치. Айда сен атын. Бакыттын үй бүлөсү ижара калган жерине барышат. Чатыр теги отурчу жерине жеткиче жарым күн өтүп кетет. Үйүшүм 4 гектар. Бир семьяда ал эми үйдөгүлөр менен кош айтсам өзү аз эле болуп калат, ал гектарчы 4 гектар. Толусем ушун келип терип план болсо эми төгүшүбүз керек да. Антпесек жайты жок калабыз. Төлөбөсөк эми барып көрөлүчү азыр. Барбы жокпу кетип атабыз эми. Бул жердеги айылдардын дээрлик баарында жаңгак терим маанилүү өнөктүк. Баккан мал сыяктуу эле теримди алар жакшы акча табышат. Жашоо тиричиликке керектүү оокат үчүн айылдагылардын бири калбай, кичинекей баладан каарыган чал кемпирге чейин жаңгак теримге чыгышат. Окууга барбайсыңар? Азыр жаңгак. Жаңгактын кийин канчанчы класста окуйсуңар? 8. Сенчи? 8. Экөөңөр? Бул Кызыл Үңкүр айылы. Чакан кыштактын ортосунда кызыл жалама таш орун алган. Окуу башталганы менен бул маалда айылдын мектеби аңгырап бош калат. Класста бир нече окуучу гана отурат, калгандары теримде. Можем заглянуть в каждый кабинет. Класс бош турат. Здесь тоже пусто. Бул дагы. Бул жерде балдар бар экен. Саламатсызбы? Азыр жерге жаңгакка кетип, анан жергилер ооруп калгандар эле. Жаңгакка эртең бирсиңден чыгып. Бизде 5-6 километр алыскка барып жаңгак теришет, ошондо балдар жалгыз үйгө кара таштай албаган үчүн алып кетишет. Бул мектепте жаңгак теримде окуучуларды жоктобойт. Ал эми борбордук агартуу жетекчилер жаңгак теримдеп окууну токтотууга же жылдырууга уруксат бербейт. Мугалимдер да буга көнүп калышкан. Алардын да тере турган жаңгагы бар. Сезонду эч ким өткөрүүгүс келбейт. Суранып алып кетишет. Бир айга. Бир айга 15 күнгө. Министерстволуктар сөгөт сизди. Ооба, бизде тынбай сурап турушат. Сиз эмне дейсиз? Бирөөсү, экөөсү макул болгону менен калганы макул боло албайт. Себеби жаш балдарын калтырат. Теримде арбытчулар кичинекей балдар асман тереген жаңгактарга чыгып, шактан шакка өтүп, жаңгак күйүп атканда, жерге жабышып терип атканда тез тер балдар. Бийик даракка чыгуу оор эле эмес, опурталдуу жумуш. Жаңгак күйгөнү чыгып, кулап түшкөн учурларда катталып турат. Мындай үстүнөн түшүп кеткенде убактар болду беле? Дарактан. Эми түшкөндөр болду, болуп атат анча мынча. Бул жаңгакты күйүп түшүшүм өтө кыйын да. Өтө опасный. Чыгып түшүшүм. Жаңгакка чыгып күйүп түшүү жаңгак теримдин эң оору. Башка бирөөнүн көмөгү жок, жалгыз өзүң бийик жаңгакка чыгып, шактарын силкип жаңгакты күйүш керек. Бутуң шактан тайса болду, ылдый кулайсың. Адамды көтөрө албай бутак сынып кеткен учурларда көп болот. Нияздын аялы менен балдары жаңгакты биздин наныбыз дешет. Жаңгак күйүп тергендер бул иштин оордугун жакшы билет. Анан да терген бир тең, ошол терилген түшүмдү шаарга алып барып сатып келиш бир тең. 3 гектардан болуп берсе жакшы да болсо керек, 1 тонна чыгыраак, 1 тонна чыгат да. Же чогулганда түшүрүп турасыңарбы? Чогулганда утур керегин алып келебиз, анан машиналар чыгып калат, машиналарга жүктөйбүз. Ошо.
Аттарыбыз бар, аттарыбызга жүктөбөз айтып. Тоолуу айылдардан район борбору базар коргонго чейин 2 сааттык жол. Бул жерде Борбор Азиядагы эң ири жаңгак базары кызыйт. Сыртынан караган адамга кумурскадай тынбаган жаңгак базар таң азандан кара күүгүнгө чейин уланат. Алып сатарлар баасын арзандатып, шашылып турган тоолуктардын жаңгагын күүжүм сатып алышат. Кургатыл элек суу жаңгактын 1 килосунун баасы эрте күздө 1,5-дан 2 долларга чейин чыгат. Кургатылганы 2 эсе кымбатка бааланат. Үйлөрүбүзгө апарып, кургатып, буну жайып, кургатып, Бишкекке жөнөтөбүз. Бишкекте Ош базарда сатылат. Ошол жерде клиенттерибиз бар Ош базарда. Ошол бунун сорту бар. Бул эң алдыңкы сорту. Көпөлөк деген сорту болот да, мындай. Жаңгактын могу тең бирөө болсо, ушу тең эртеги мондой нават деген болот. Кичине bundan кызылыраак болот. Нават деген экинчи сорт болот. Анан кызылы болот мондой. Bundan да кызылыраак. Кызылга кетет. Мондой горохтор болот. Буну биз жанагындай элек менен элегенде ушулар түшүп калат да, мондончу. Жыгачы дагы акча, акырында мол немеси дагы. Дарылыкка деп монда жыгачын да алып кетишет. Кыскасы бул бизден Буларың эмне болот? Буну аптекага дарылыкка алып кетишет. Соода дүкөнүнө келгиче токойдун жаңгагы ондогон колдордон өтөт. Бул ишке баары кызыктар. Натыйжада жаңгактан баары пайда көрүшөт. Базар Коргон айылында жалаң жаңгак чагып, маңыз даярдаган өзүнчө бир маале бар. Бардык көчөлөр чакырылат. Ар бир үйдө келин-кертектер бар да, иш жок. Эмне кылыш керек? Курук жаңгак чакып, күнүгө тиричилик 300 сом болсо ham bir aileге tirikçiliğine yemek içmakka жетип турат да. Çürüş vardı, yangan kılmadı. Hani mangız ola diyorlar, çürü var ya, mangızlar, biliyorsun. Özlerge yaxşı payda kalattı onda. Феруза 20 жылдан бери жаңгак чагат. Мектепте окуп жүргөндө эле чакчу экен. Мына эми өзү балдары менен ушул иши менен алек. Балдары жардамдашпаса маңыз даярдоо оор эле жумуш. Hamamız çakamız. Şu teşkiligen şu yongodan da başka namamız yok. Kança saat çağasыңар ушундай олтуруп? İttamandan keçke şu yongok. Kança köp kese aşını çakıp tügötemiz de. Ферузанын айтымында бирөөлөргө жалданып иштесе да болот. Жаңгакты тонналап алган күүжүмчүлөрдүн ишин аткарып, пулун ала бересиң. Жаңгакты өзүнчө да сатып алып чагып, маңызын сатсаң да болот. Мындай учурда пайдасы жакшы, бирок анын тобокелдиги да бар. Şu yongo başlangandan beri onu maktabda okustuk. Şundan beri çakamız. Экинчи сорт бу? Ha, ikinci sort. Айрым адамдар жаңгакты күзүндө арзан кезинде сатып алып, аны кышы менен сакташат. Керек болгон учурда жаңгагын базарга алып чыгып, сата беришет. Ушундай жеке жаңгак банктары ар бир үйдө бар. Жаңгак чакылып башта болуп, но урдуктар ham жок болуп кетти да. Бурун бирөө кое урданыпты, бирөө туого урданыпты, жылкысы жоголупту деген сөздөр жок да бу жерде. Чагылган жаңгак маңызы дагы бир топ иштетүүлөрдөн өтөт. Атайын ишканаларда кол менен сорттолуп, кургатылат. Иш тынымсыз жүрөт. Мен бул жерде 4 жылдан бери эмгектенем. Бул жерде өзү 30 аял эмгектенебиз. Бул жакта аппаратта иштегенибизде бир айына 12 миңден төлөнөт. 12 миң айлык алабыз. Биринчи жылы базарга чыгып үйрөндүк да буну.
Где-то 6 жылдан бeri ушул складтарда даярдап атам. Улуу классик жазгандай, жаңгак чынында эле жөн нерсе эмес, алтынга тете. Пайдалуулугу жагынан жаңгак менен тең тайлашуу бир да өсүмдүк жок. Ишкер Ниязбек Арзыбаевдин айтуусунда миңдеген тонна жаңгак экспортко жөнөтүлөт. Иракка сатчу элек, Түркияга, Кытай бир жылы алды, араб мамлекеттерине сатчу элек. Азыр ушул 15-жыл жаңгак жакшы болбой калгандан бери баа бир аз жогорулап, ылдыйлаган үчүн сата албай атабыз да. Ушу только Россия. Бул жердеги айылдардын турмушунун көтөрүлүп же төмөндөп кетиши жаңгактын түшүмүнө жараша өзгөрүлүп турат. Айылдыктар жыл санап жаңгак токоюнун түшүмү азайып баратканына кабатыр. Бак, бул даракты кийиш өтө оор болуп калган. Адамдар өзү билип алды. Кээ бир адамдар камалып кетишти. Кыябыздар. Азыр жок, мораторийдин эл түшүнүп калды, кыйбай. Жылдары жаңгак токоюн уруксатсыз кыюу күчөп кеткен. Ал кезде жаңгак уюлуна кызыккандар көбөйүп, токой тагдыры опурталып алга кептелген. Муну капта эми башталган. Канча турат ушундай кап? Билбедим аны. Чет мамлекеттен келип каптар кыркылып канда анан бизде Арсамов токой чарбасында сакталып калган да. Жаңгак уюлунун жука кесиндисин ок атуучу куралды кымбат ба эмеректи кооздоого колдонушат. Анын базар баасы алтын баасынан кем турбайт. Ошондон жаңгак токоюн жок кылчу уюл үчүн күрөш катаал болгон. Себеби кап малына токойчулар түнүгүн уктаган эмес. Буларды даже нападение болгон, даже уруп кеткен күндөр болгон токойчулар. Токойдо ошо капты ошону коргойм деп кармаганда ошо биздин жетек ошондон Сабап койгон. Өзүңөргө проблемалар болду белесиздерби өзүңөргө? болгон. Коркутуу, үркүтүү көп болгон. Ал мезгилде оор, ал мезгилдер өттү. Элдин жардамы менен. Учурда бул токойлор коргоого алынган. Андай болгон соң токой ичинде мал жаюуга, от жагууга, даракты силкилдетип мөмөсүн күйүп алууга тыюу салынат. Токойду ыксыз пайдалануу ал жердеги кайталангыс дарактарга, өсүмдүктөргө зыянын тийгизүүдө. Бирок ага карабай адамдар токойду аеосуз пайдаланып, жер байлыгы жыл сайын азайган. Башка жактан сатып алуучулар болсо, местныйлар да кыйып сатты да ошол убагында. Местныйлар катышат, башка жактан адамдар келген убагында. Браконьерлерби, же башкалары дейбизби, ушул токойду кескенин кесип, аткан жаныбарларды атып, ошол убакта жок болуп кетти да көп нерсе. Кыргызстан бийлиги бул жылдары жаңгак токойлорун корк зонасынан жаратылыш паркына айлантуунун аракетин көрүп келди. А жаратылыш паркынын эрежеси жумшагыраак. Токой жерин жекече пайдаланууга берүү укугу киргизилүүдө. Называется плодожорки. Плодожорки? Да, болезни. Но это же опасно для... Конечно опасно. Это влияет на это, видишь, на плоды уже черные, это некачественные считается. Мына булар түшүм жегиштер. Бул илдет. Мурда дары чачуучу тиг учактар менен. Азыр жок. Мамлекеттен каражат бөлүнбөйт. Ижарага алгандардын да акчасы жок. Последствия нехорошо, химические. Последние 15 лет мы никаких химических препаратов не проводим. Да. Андан да жыл сайын жаңгак токоюнун азайып баратышы кабатырлантууда. Дарактардын көбү картайып калган. Токойчулар жаш көчөттөрдү отургузуу аракетин көрүүдө. А бирок жаш көчөттөрдүн кыйласы куурап калууда. 40 сотиктен 30 сотиктен себебиз, быйыл 33 сотикке жаңгак айдадык. Уругунан апалып эгебиз. Айыл өкмөтүнө 22 миңден ашык калк жашайт. А токойдун аянты 3000 гектар. Бизде жумуш орун жок. Баардыгы токой мындай мөмөс болуп калса ушу деп 1 ай 1,5 ай терип. Арстанбап пенде баласынын начар сапатынын, ач көздүктүн курмандыгына чалынууда. Андан оңолчу дары азырынча табыла элек. Элдин мындай мамилесине карабай, жаңгак токою жок болуп кетпей жашап келе жатат. Кылымдарды карыткан токой дагы деле керемет кооздугунан ажырай элек. Мурдагысындай эле адамдарды уникалдуу түшүмү менен багып турат. Бирок жаңы кылымда 1000 жылдык токой абалын жоготпой сакталып калар бекен.
Ушуну менен Данисте телепрограммасын жыйынтыктайбыз. Бир аздан соң бул көрсөтүүбүз дагы Азаттык Чеки Торг, ошондой эле YouTube'да каналыбызга жайгашат. Студияда мен Сабыр Абдумомунов болдум. Кийинки дүйшөмгө чейин эсен туруңуз.